20-апрелде катталган окуя ошо артыбызда турган спорт залда болгон. 2 мүнөткө жетпеген окуя экен. Энелерине күйүп бышып, акыркы минуталарында ушундай айткан. 4 баласы жетим калды. Арыз келип түшкөн убагында. Ошонун негизинде ошол эле күнү сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Маратов, член ОПГ, Бостериде смотрящий болуп жүргөнү, эч кайда иштебей эметкенде ошол жери полностью жазылып турат. Балдарыбызга кезигүүгө, дары-дармегин берүүгө уруксат сурасак дагы эч уруксат берилген жок. 2020 жылдын 20 апрелинде Бостери айылында каргашалуу окуя орун алат. Анда 1987 жылы туулган Бостери айылынын тургуну Сагынат Маратов Каралаев көчөсүндөгү мектептин жер төлөсүндө жайгашкан машыгуу залында сабалып, Ысык-Көл райондук аймактык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Бул иште Ысык-Көл рибиси кылмыштардын жана жазалардын бирдиктүү реестерине каттоо алып сотко чейинки өндүрүш башталган. Бул окуяга тиешеси бар делинип, 12 жергиликтүү тургун кармалып, ар бирине жазык кодексинин 130 беренесинин 2 пункту боюнча айып коюлган. Башкача айтканда, өзгөчө мыкаачылык менен киши өлтүрүү беренеси тагылган. Айыпталуучу балдар 1 жылга жакын убакыттан бери камакта отурушат. Иш болсо тергелип сотко өткөн. Ал эми расмий документтерге ылайык жабырлануучу Сагынат Маратов 2020 жылдын 28 апрелинде Бишкек шаардык 4-чү ооруканасына которулуп, андан кийин дарыланууга Москва шаарына жеткирилген. Ошол убакыттан бери Сагынат Маратовдун каякта экендигин тергөө кызматы да жакындарда билишпейт. 20 апрелде катталган окуя ошо артыбызда турган спорт залда болгон. Бул мектеп спорт залы, баардыгыбыз ошол мектепте окуп өткөнбүз. Болгон 2 мүнөткө жетпеген окуя экен. Эми баягы адилеттүүлүктү, конечно, соттор деп биз күтүп келгенбиз ушуга чейин. Адилеттүүлүк соттор чыгарат деп. 12 баланын, 11 баланын 9-у үйлөнбөгөн жаш балдар. Бул окуянын кыскача гана сүрөттөлүшү, ар кимдин өз чындыгы бар. Бизге дал ошол оор берене менен айыпталып жаткан 12 баланын жакындары кайрылып, 1 жылга жакын убакыттан бери балдарынын көргөн кордуктарын, алардын милиция кызматкерлери тарабынан сабалышы, тергөөнүн одоно мыйзам бузуулары менен жүргүзүлгөнүн, соттук процессти өзгөртүүгө жабырлануучу тарап тоскоолдук жаратып жаткандыгын, прокуратура, укук коргоо органдарына мыйзам чегинде далилдер менен кайрылса дагы алардын акылга сыйбай турган мамилеси, окуяга түздөн-түз тиешеси бар баштан аяк аралашып жүргөн айыпталуучу балдардын 2-1 тууганынын каза болушу, эң негизги факторлордун бири ушул окуянын терс өңүттөнүшүнө түрткү берген. 12 баланын үй бүлөсүн чоң материалдык чыгымга учураткан жактоочунун алдамчылык иш-аракеттери тууралуу далилдер менен айтып беришти. 2021 жылдын 19 мартында Ысык-Көл облусунун прокурору Белек Калыков айыпталып жаткан балдардын энелери менен экинчи жолу жолукту. Анда көз жашы коргобай, 1 жылга жакын убакыттан бери азап чегип келе жаткан энелер балдарды аяусуз сабап, өздөрүнө керектүү көрсөтмөнү жаздырып алган милиция кызматкерлерине карата козголгон кылмыш иштин 1 айдан ашык убакыттан бери жыйынтыгы да жообу да жок болуп жаткандыгын билдиришкен. Облустун прокурору Белек Калыков өз жообунда иш сотко өткөндүгүн айтып, мындан аркы балдардын тагдыры соттун колунда экендигин баса белгилеген. Киргизсин, пожалуйста, аны сот чечсин. Биз дагы өз тарапынан айтабыз, давай ошол жардам бербе дегенде окуп, балдарга эми бул жерде сот кам чечет да. Биз деле аякта сиздер деп эле айтышыбыз мүмкүн сөзүбүздү. Но чече турган адам ал жерде сот. Соттун ичине мыйзам боюнча эч кимдин киришинин куугдары жок. Ар кимдин эмесине жараша карайлы же, жалпы эле көп бой деп эле анан баарын эле бир эле аңга тыккан атабы ошо дагы бизге жаман. Ошо ар кимдин өзүнүн кыймыл аракетин жасайт. Ошол жерде мисалы үчүн эчтеке кылбай эле далдарып көчөдөн өтүп баратып, тиги жөнүнө кирип калгандар бар болот. Ала кетчи десе машина далдыра келип калгандар сен далдыра экенсиң деп чыгарат анда. Ошондо терс берет, ар биринин кыймыл аракетине биле алат да. Белек Калыковго келип ошо биздин балдарыбыздын ошо чечилбеген маселесин
кандай болду, өткөндө 1 ай мурун келип кеттик эле. Анан кийин эми ушул дагы эле турат, кандай эмне үчүн чечилбейт деген суроолорду бердик. Ал киши бизге жооп айтты, мына сот немеси жаңы эле өтүп, жаңы эле каралып атат. 12 балага бирдей статья коюп, киши өлтүргүч деген статьяны койгонуна мен аябай такыр каршымын, каршы турсун такыр мындай жүрөгүм менен элестете албайм. Сака менен балдарым чоңойгон, кошуна турабыз, кичинекейинде ойноп, даже саканын чекесине черткен эмес менин балам. Сака деп наоборот жакшы көрүп, өзү улураак 1 жаш лелейт этип. Тиги ким болсо, сака болсо андан кичүү балам менен классташ болчу да. Тергөө дагы болот дейт. Ошо тергөөдө мына 1 жыл кармады. Эми 1 жылдын ичинде мамлекетке деле ушерп болуп атпай, 12 баланы багыш оңойбу? 4-5 баланы бага албай атабыз. Балдарыбыз чоңоюп эле калган бала өзүбүзгө деле жардам кылат эле. Ошону соттон сурайбыз. Үй камакка чыгарып берсин. Эч жака жибербейбиз, кетирбейбиз. Кел дегенде келтирип, кет дегенде кетирип турабыз. Айыпталып жаткан 12 баланын ата-энеси облустук прокуратурага экинчи жолу мыйзамдуу түрдө кайрылган. Ошондой эле биздин журналисттик топ окуяны иликтөө максатында Каракол шаарына келип, Бостеридеги окуянын иликтенишин түздөн-түз көзөмөлдөгөн облустук прокуратуранын 8-бөлүмүнүн башчысы Улан Сулайманов менен баарлаштык. Сулаймановдун айтымында бул иш облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан иликтенип бүткөн. Тергөө амалдары мыйзам чегинде жүргөн. Бул тергөө амалдарынын жүрүшүндө бир нече жолу соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Комиссиялык түрдө соттук медициналык экспертизанын корутуусуна ылайык денесине жаракат, оор жаракат алганы аныкталып, ошол эле учурда жабырлануучу тараптардын күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн кичине алкагында топтолгон материалдардын негизинде тергөө органы тарабынан бул иш боюнча 12 адамга карата адамды өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен. Муну менен катар прокуратуранын өкүлүнөн балдарды уур токмокко алган милиция кызматкерлеринин үстүнөн түшкөн арыздын негизинде кандай иш-чаралар жүрүп жаткандыгы боюнча суол узаттык. Анткени 1 айдан бери олуттуу чара көрүлгөн эмес. Ал эми жүрөгү сыздаган энелер жарабаган жооптуу куш үчүн убара тартып, 200 чакырымга жакын жолду улам-улам басып келишүүдө. Ал эми бул жанакы шектүү камакта жаткан шектүү адамдарга карата милиция кызматкерлери тарабынан кандайдыр бир күч колдонгондугу боюнча да арыздаттануулар келип түшкөн. Анын негизинде областтык прокуратура тарабынан кылмыш иштери козголуп, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын Ысык-Көл областындагы башкармалыгы тарабынан тергөөлүдө. Улан Сулайманов өз сөзүндө балдарды сабаган милиция кызматкерлерине кылмыш иши козголгондугун билдирди. Бирок Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов бул факты боюнча тергөө жүрүп, кылмыштын курамы табылбагандыгын кабарлады. Бирок балдардын сабалган сүрөттөрүнүн соц тармактарга тарап, эл ичи коомчулукта резонанс жаралгандыгы бардыгыбызга маалым. Туура бул боюнча ошол социалдык түйүндөрдө ошондо абдан чоң резонанс жаратты. Ошол милиция кызматкерлери күч колдонуп мойнуна алдырды деген сөздөр да болгон. Бул боюнча тиешелүү текшерүүлөр жүргүзгөн. Текшерүү жүргүзүлгөндө андай кысым же кандайдыр бир күч колдонуу ушу шектүү адамдарга аныкталган эмес. Эже кечирип коюңуз, мен бияка берип атам. Жок, бияка берип атам. Siz özünçe sıra veriniz, anam siz özünçe cevap vereyim. Алгысыга таянып, эч бир тергөөгө катышпайт. Айыпталуучулардын жакыны Жоомарт Ашырбековдун айтымында алар облустук прокурор менен биринчи жолу 17 февралда жолукканда анык далилдерди жана тергөө басым менен бир тараптуу жүргөндүгү боюнча бир катар олуттуу фактыларды келтиришкен. Өз кезегинде облус прокурор Белеккалыков энелерден өзүнүн жана укук коргоо кызматкерлеринин атынан кечирим сурап, жабырлануучу Сагынат Маратовдун укум тукумуна чейин каргыш кетерин айткан. Буга 2 саат 25 минутта кабыл алууда болгон энелер 8-бөлүмдүн башчысы Улан Сулайманов күбө. Белеккалыковичтин биз кабылдамасында 2 саат 25 минутта. Бул жыл мен ошончо убакыт отурдум. Белеккалыкович биздин айткан доводторубузду келтирген жүйөлөрүбүздү көрдү. Жабырлануучунун укумдан тукумуна чейин каргыш тиет.
белек калыкыч буйруса көрүп калса калп дебейсиздер. Ал сөздүн калп дегенге да болбосо керек. Себеби энелер отурган, аталар отурган, күйөөлөр бар. Бизди жебейин деп карап отурган зам прокурору Сулайманов улан түздөн түз күбөнөр. Укумдан тукумуна каргыш кетет деди. Энелердин көз жашы узатпайт. Каза болгон уландардын, жигиттердин арбагы уктатпайт. Бул аягы жакшы бүтпөйт деди. Силер эч камсанабагыла, баары жакшы болот. Биз иштеп баштадык, аракет кылып баштайбыз. Баарыбыз укмуш тоону том коргондой сүйүнүп, 1 айдан ашык күттүк. Берген жобу бул иш сотто каралып атат, каралууга тийиш. Жогоруда айтып өткөндө окуяны Ысык көл рибиси кылмыштардын жана жазалардын бирдиктүү реестерине каттоого алып сотко чейинки өндүрүш башталган. Биринчилерден болуп 5 баланы шектүү катары кармашкан. Айыпталуучулардын ата-энелеринин айтымында аларды Ысык көл рибисинин имаратына алып келип аяусыз сабашкан. Балдарды жанчып сабагандардын катарында Ысык көл райондук жол кайгылуу кызматынын башчысы жабырлануучу Сагынат Маратовдун бир тууган жиини Тимур Кадыров болгон. Камалып жатканда бул биздин балдарды жанагы Тимур Кадыров деген аябай кирип алып сабаптыр. Жанагы ГАИнин начальниги ал андай кирип алып сабаганга кандай укугу бар билбейбиз. Ошо балдарыбыз 1 жылдан бери эле үзүлүп жатат, же ар болбойт, же бери болбойт. Урматтуу сот, сиздин ошо балдардын укуктарын туура карап, туура эме кылып чечим чыгарып, үй түрмөгө чыгарып бериңиздерди суранабыз. Ошол жерде менин балам жатып ковид болуп да ооруду. Биз ошончолук стресс алдык ошол кезде, эмне болуп калат балабыз деп. Андан кийин баары бир ширадан ооруп чыгышты. Бирине бири контакт болуп ошол жерден. Кылмыш болгондон кийин далилденбей туруп балдар камакка түштү. Эң биринчи түшкөн 2 бала Ибраев Бек жана Далбаев Бакыт Муктарович Чолпонтан роудусунда адамчыдагы кордук көрүп, роудунун кызматкерлери тарабынан кыянаттык менен сабалып, жанчылып, башы жарылып, кабыргасы сынып, кан тийген абалга чейин келген. Биз канча жолу арыз жазып, жок дегенде эне катары сабалганын билбей туруп, жөн гана балабыздын кылмышка шектүү катары камалып атат. Далилдендиби, далилденген жокпу, эне катары балдарыбызга кезигүүгө, дары-дармегин берүүгө уруксат сурасак дагы эч уруксат берилген жок. Мына момундай кылып жанчып сабап туруп, эрдик көрсөткөнсүп, анын баарын интернет булактарына таратышкан. Балдардын сабалганына күбө болгон ошол кездеги райондук прокуратуранын өкүлү айыпталуучулардын жакыны Жомарт Ашырбеков менен болгон телефон сүйлөшүүсүндө чындыгында балдар сабалганын көргөнүн, суд мед экспертизанын жыйынтыгы бар экендигин айткан. Ошол мезгилде ал балдарды көргөндө жаз десең, алар эмнеге жазбай коюшту экен дейм. Алар ошо жазбай койгон, сиздерге ошо актарын деле мен ККС-да Чолпон атада болчумун. Анан акт түзүп, установленный адреста жазасыңар десем, жок мен. Андан кийин апасы да кече ошол Обур прокуратурада отурганда, биз кирип жанында отурганда, анан ошол мезгилде барганда арыз жазайын десем, баягы тияктан алып чыккан милициялар алып чыккан, 5 алып чыккан бала. Алар да урган экен да, сен биякта лишний движение кылып бир нерсе кылсаң, кайра киргенден өлдүң дептир да. Ошондон коркуп жазбай коюптур да. Анан сен чыккандан кийин сен сүйлөшүп айтып калбадыңбы? Мен как прокурор катары ошол жерде көрдүм депчи. Анан вот видишь, алар жүрөгүнүн сары суун алып коюптур да, булар кетип калса мени бул жакта өлтүрүп коет окшойт депчи. Ошондон коркуптур да. Ал эме Жомарт аке, основной иште буларга баягы каждый балага заключение судмед экспертиза бар да. Ооба. Аяк деген ошо экспертизалардын баягы көчүрмөлөрүн мен соттон алуу керек деп өзүм көрсөтмө жаздым. Анан ошо принципе баягы эме дегеним эмес да. На тот момент баягы ысык кезинде булар экспертиза өткөн, телесный поврежденияларды указаны да.
Ур соккудан улам балдардын жагы, кабыргасы сынып, баштары жарылып, денелерине улуттуу жаракаттар келтирилген. Муну жаап жашыруу максатында 1 ай бою балдарды жакындарына көрсөтүшпөй, Чолпон Ата шаардык УКМКнын башкармалыгынын кызматкери Нурлан Абдыкадыровдун түздөн-түз ийгиликчүсү менен сабалгандарды түп рибисине которуп жиберишкен. УКМКнын кызматкери Абдыкадыров жабырлануучу Сагынат Маратовдун жакын досу. Балдарды ошентип Чолпон Ата бээсинде ГАИнин сотрудниктери, Марат Сагынаттын достору, милицияда иштеген туугандары кирип аябай алардын жагын сындырып, канжалатып сабап, өздөрүнө керектүү көрсөтмөнү көрсөтүп алгандан кийин булар соц тармактарга сүрөт чыгып кетет да. Бул балдарды издеп туугандары келе баштайт, башкалар келе баштайт. Ошол маалда изин жашыруу максатында түп рибийисине которуп жиберишет. Канжаланган, талкаланган балдар калган ден соолугу жакшы болмоюнча түп рибийисинде жатышат. Бул кылмыштуу изин жашыруу үчүн. Ага түздөн-түз катыштыгы бар, түздөн-түз колдоо көрсөтүп, түздөн-түз кийлигишип жүргөн УКМКнын Чолпон Ата боюнча бөлүмүнүн кызматкери Абдыкеримов Нурлан, Сагынат Маратовдун жакын досу жана Чолпон Ата шаардык райондук ОБДнын начальниги Тимур Кадыров жана ГУБЭПтин азыркы мезгилде областтык жетекчиси Кабыл деген кызматкер жана башка көптөгөн чоң чиндей кызматкерлер тикелей көмөктөшүшкөн. Иш тергелип, андан соң 2020 жылдын 5 сентябрына Каракол шаардык сотунун курамындагы тергөө судьясы Акыев баштылыгында 1 сот отуруму болот. Ага Ысык-Көл областынын прокуратурасынын бөлүмүнүн прокурору Темирбек Оолу жана Ысык-Көл ОЙБнин тергөөчүсү Самат Муктаров катышкан. Бул отурумда алар жабырлануучу Сагынат Маратовдун ал акыбалы оор болгондугуна байланыштуу 2020 жылдын 28 апрелинде Бишкек шаардык 4-чү ооруканага которулгандыгын жана дарылануу үчүн Москва шаарына жеткирилген деп көрсөтүшкөн. Бирок Жомарт Ашырбековдун айтымында чек ара кызматынын расмий берген маалыматы боюнча Сагынат Маратов 2020 жылдын 1 апрелинен 2021 жылдын 1 январь аралыгы Кыргызстандын чек арасынан чыккан эмес. Биз болгон окуя боюнча тергөө судьялары, тергөөчүлөр, тергөө тобу баардыгы биригип басым менен же кандайдыр бир кызыкчылык менен иштегендигин далилдүү тигилер менен көрсөтүп берди. Бүт жерде биз облус прокурору менен 2 саат 25 мүнөттөн кабылдамасында отурдук. Бүт иштер боюнча башынан эле айтып берели. Сулайманов Улан жана сиз, облус прокурор Белек Калыкович, баардыгы тергөөдө жабырлануучу Маратов Сагынат 4-чү горбольницадан чыккандан кийин дарылануу үчүн Россия Федерациясы Москва шаарына жеткирилген. Бул ар бир токтомдо, ар бир бул жерде турат Ысык-Көл областынын Каракол шаардык сотунун курамындагы тергөө судьясы Акыевдин буга окшогон көп тигилерде ушул тигини карманып атышат. Бизге Главное управление пограничного контроля биз жерде өзүнүн регистрационный номери менен 12.02.2021 берип атат. Главное управление пограничного контроля, рассмотрев ваш запрос, сообщает, что гражданин Маратов Сагынат 07.06.1987 года рождения в учетах лиц, проходивших пограничный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Кыргызской Республики в период 01.04.2020 года по 01.01.2021 года не значится. Анда бизди ким алдап атат? Тергөө судьялары, тергөөчүлөр, оперативдик кызматкерлер, же анда мамлекеттик чек ара кызматы? Кайсыга ишенсек болот? Бул расмий жооп да. Бул биринчи биздин келтирген далилибиз болду.
Биз Сагынат Маратов дарылануусун уланткан Бишкек шаарындагы 4-чү оорукананын нейротравматология бөлүмүнө баш бактык. Жабырлануучу кайтарууда жалгыз бир бөлмөнү ээлеп жаткан 2-чи палатаны да көрдүк. Ал жерде учурда 4 бейтап дарыланып жаткан экен. Жоомарт Ашырбековдун айтымында Сагынат Маратов дарыланган маалда коронавирус пандемиясы күчөп, май айынын башында 6600 адамдан вирус табылып, күнүнө 40ка жакын адам ооруканага жетпей, дары-дармек тартыш болуп, дүйнө менен кош айтышып турган. 28 апрелде жабырлануучу 4-чү горбольницанын жандандыруу бөлүмүнө түшөт. Ал жерде ал болгону локтевой суставга операция жасалат. История өзүнүн бейтаптын баянында көрсөтүлүп атат, что ал болгону 10 күнгө гана 8-10 күнгө гана укол алып, локтевой суставга гана операция жасалып, андан ары 11 күн эч кандай дары албагандыгын көрсөтүп турат. Ошондой эле ал мезгилде вице-премьер-министр Боронов вице-премьер-министр болчу, анын расмий маалыматын карасаңыздар, ошол мезгилде карапайым адамдар пандемиянын таасири күч болуп, ошол айларда 500-600дөн чыгып, адамдардын саны, каза болгон адамдардын саны күнүнө 30-га 40ка жетип турган. Карапайым адамдар элементардык больницанын профессионалдуу кызматына эмес, карапайым адамдар жатканга место таппай атышкан. Ошол эле мезгилде жабырлануучу 4 адамдык целый палатанын 28-inde келип берип, ичинен 2 бала, сыртынан 2 бала кулпулап жатат. Бул эмнени билдирет? Бул бала кимдир бирөөлөр үчүн өтө баалуу экендигин, кимдир бирөөлөрдүн аябай керек экендигин, кимдир бирөөлөрдүн кызыкчылыгы үчүн иштеп аткандыгын белгиси. Ошондой эле ал 18 майда больницадан чыгып кетет. Керектүү судмед экспертизаны жасатат, керектүү өзүнө тигилердин баарын бүтөрөт, больницадан чыгып кетет. Анын артынан эле келип түшкөн диагнозу костный отломкалар, баш мээлеси чачырап кеткен, сөөк, трепанация операция жүргүзүлгөн дейт. Анда трепанация жүргүзүлсө, медицинада же больницада сиз билип жүрөсүз, дооперационный период, операция, реабилитационный период деген өзүнүн түшүнүктөрү бар. Окуя 20-сына 21-ине караган түнү болсо, ал ошондой оор диагноз менен ал жака жатса, Чолпон Ата шаарына жандандыруу бөлүмүнө, ал жерде колу буттары талкаланып кеткен болсо, кабыргалары сынган болсо, баш жарабай калган болсо, дагы көптөгөн диагноздор. Анда бул жерде кандай болот? Ал 21-күнөн 28-ине, 27-28-ине бул 4-чү горбольницага келип атат. Анда ал оорулардын, операциялардын бардыгы кантип бүтөт? Бул түшүнүксүз. Жандандыруу бөлүмүндө, Чолпон Ата райондук больницада трепанация кылганга шарт да жок, андай специалисттер да жок, андай көп далилдерибиз бар. Жок. Ошондой эле трепанация болгон черепа адам после трепанация канча күн реанимационный периодто жатыш керек болуп жатты. Андан ары госпитализация Бишкекке. Жай адам 3-4 саатта келет. Ошондой тиги менен ал адам канча убакытта келиш керек? Биз анын келген маршруттук тигисине салыштырып көрдүк. Канча саат? Мынчада чыкса, 2:40 бул дароо эле больницага барып жатып атат. Больницанын өзүнүн приемный отделениясы бар, регистрационный отделениясы бар. Анын дагы эмне боюнча деген процедуралар өтүш керек. А бул адам түз эле келип даярдалган палатага жатып атат. Ага чейин 2 бала, 2 тиягын тазалап, 2 бала охранада, 2 бала ичинде жатып атат. Негизги айта турганым, Маратов
Сагынаттын ишин тергеген УВДнын тергөөчүсү Муктаров Самат 4-июнда бейтаптын баянын алып кетет. 4-июнда бейтаптын алып кетет. Ал нейротравматология отделениясынын регистрация болуп турат. Качан ким алып кеткен удостоверениесинин көбөлүгү менен колу менен турат, телефону менен жазылып турат. Кайра биз көп жака кайрылып биз баштаганда айласыздан 11 айдан кийин кечеги февраль айында алып келип кайрадан регистрация өткөрүп кайра тапшырып атат. Бул жөнүндө биз кайрылдык. Обул прокурорго, зам прокурорго. Бул кызматкердин кылмышты жаап жашыруу же мындан ары кандай десек орган кызматкерлерин иштөөгө укугу барбы? Сагынат Маратов дарыланган учурда анын палатасына баш багып, ал акыбалын көргөн метайым жана дарыгерлер болгон. Алардын бириси менен баарлашып, ошол кездеги Сагынат Маратовдун ал акыбалы кандай болгонун сурадык. Эсиңиздеби, нейротравмада жаткан бир жигитти сиз көрүп чыгып, анан ал сонун эле жатат, не переживай деп сиз менен узатты эле, эсиңиздеби? Ооба. Сиз киргенде башы таңылбай эле, жакшынакай эле жаткан, Ооба, мен киргенде жөн эле жаткан. Жакшынакай эле. Сиз менен сүйлөшүп учурашты дедиңиз, жакшы сүйлөштү дедиңиз. Жанында кишилер бар экен, анан баягы сотрудник деди го, саламатсыздар, жакшысыңарбы, жакшыбы десем, жакшы деди, жанында кишилер бар экен. Ооба, мен барганда таңылбай эле жөн эле жаткан. Ооба, жакшынакай эле сүйлөп. Экинчи палатада жатканда. Жабырлануучу тарап айталып жаткан балдарды уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү деген жүйөлөрдү келтирип жатышат. Ал эми Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын 2021-жылдын 16 февралында берген расмий жообуна ылайык айыпталып жаткан балдардын бирөө дагы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү эмес жана каттоодо турбайт. Бул фактылар жана расмий документтер Ысык көл облустук сотуна жөнөтүлгөн. Экинчи далил. Бул жерде балдарга коюлган статья 130. Это убийство. Убийство статьясын коюп атышат. Ошол эле жерде ал тигини ала турган далилдеп, ал балдардын бардыгы член ОПГ ушундай формировка деп атат. Дагы деле биз өзүбүздүн далилдерибизди биз көрсөттүк. Сурадык. Ошол ана башчысы, жол башчысы, баштаган, уюштурган деген адамдын бардыгында ушундай справкалар бар. Алар ваш запрос 01 от 12.01.2021 года сообщаем, что согласно часть 2 статья 15 Закона Крымской Республики о противодействии организованной преступности ЛАР на оперативно-первентном учете не состоит. Бул эмне деген? Бул ушул кылмыш ийдин оор болушуна түздөн түз басым кылганга. Еще бул жерде бул прокурорлордун бизге каршы сүйлөп жаткандыгы. Себеби бул мыйзамсыз иштерди булар жабышкан. Тергөө судьялары тергөөлөө закондуу түрдө жабып, сотко өткөрүп коюшкан. Булар эми ошол мыйзамсыз иштерин жабуу үчүн болгон калпка, болгон тийге баратышат. Биз эмне үчүн карапайым балдар, карапайым дыйкандын балдары 1 минутадан 2 минутага жетпеген мушташ үчүн, карапайым катардагы айылдагы мушташ үчүн алар бардыгы аябай катуу талкаланат. Жагы сынат, кабыргасы сынат, тиштери түшөт, баштарында травмалары, баса албай калат. Өтө оор, уктай албай. Ошол эле мезгилде обул прокурор биздин арызды ошол отношение боюнча РППга каттап кылмыш ишин козгойт. Ошол укук коргоо кызматкерлерине. Бирок биздин арыз 18 февралда жазылды. А бүгүн март айы аяктап барат. Эмне үчүн карапайым адамдын балдары моментально кармалат, талкаланат. Алсыз эч кандай адвокат киргизилбеген балдарды талкалап урган 5 баланы
Ал жерде эки арыз, эмне үчүн эки арыз деген суроо болушу мүмкүн. Себеби калган 3 эне пенсионер, өзү көрбөйт бир. Алар келе алышкан жок. Иликтөөнүн алкагында биз балдардын жактоочусу Руслан Дараев менен да баарлаштык. Дараев өз сөзүндө тергөө амалдары жогору жактагы адамдардын кейгилишүүсү, тагырааган мурдагы премьер-министрлер Мухаммед Абылгазиев, Кубатбек Бороновдун басымы менен жүргөнүн билдирди. Ал эми мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев жана анын орун-басарынын түздөн-түз көрсөтмөсү менен иш иликтенген. Башында ошол ишке катышып башталгандан кийин тергөө прокуратурага аябай көп мындай давление кысымчылык көрсөтүлгөн билинип турду. Себеп дегенде ошол Сака деген жабырлануучудун кайненеси премьер-министрдин аялы менен дос болуптур. Анан замминистр внутренних дел деп мына эл келип айтышты. Ошол жерде өзүнүкү бир интерес болду. Ошол негизинде кысымчылык көрсөтүлгөн тергөө, именно тергөөгө аны эмне менен далилдеп жөнөкөй сөз болбогондой деп средства массовой информации деп атабыз, берке WhatsApp эмелерге именно комментарий замминистрге чыгып атат. Орган дознания келип туруп айтып атат, ошол жерде 100% бул иш боюнча 130, то есть убийство кылмыш деген ошондой кылмыш жасады деп айткан. Андай мындай айтканда такого ранга должностное лицо не то что укук, моральное право не имел квалификация бергенге, ал ким экен ишти көрбөсө, билбесе. Ошол иш боюнча ошол кызыкчылык эметип аябай көп киши көп болуп кетти. Бул иш боюнча аябай көп пиар болуп кетти. Иш сотко барганда жабырлануучу тарап жоон топ адам аркылуу тоскоолдук жаратып, судьяларга басым жасап, соттук процессти үзгүлтүккө учураткан. Көл районунан сотто интервью берди, азаттык болуш керек. Суроону мен толугу менен бере албай калдым. Себеп дегенде ошол именно жабырлануучу тарап элди чогултуп, сотко алып келип туруп, өзүнчө эле бир площадьта эл чогулган эле болуп калды. Честно говоря, менин туура түшүнгүлө мен адаммын, инсанмын. Көп кандай айта албай койдум, эмете албай койдум да. Просто давление мындай катар мен сездим. Себеп ошондой эле бир ограда болгон, оградада уже талпа турушуп эметишкен. Руслан Дараев жабырлануучу Сагынат Маратовдун карындашы жана кайненеси менен сүйлөшкөн. Бул баарлашууда арызды алуу үчүн $200 000 сураганын билдирген. Жактоочу Дараев Сагынат Маратовдун ким болгондугун, анын кайманаты Сака экендигин жана Бостердин 10 жыл бою смотрящий болгондугун, эч жерде иштебей туруп эле беделдүү, эбегесиз материалдык байлыктары бар экендигин айтып өттү. Ошондой эле бул байлыктарды ал кантип чогултканына таң калганын жашырган жок. Мен болгондой айтып берейин. Себептеги мен айтсам 200 000 берсе, ошондо биз встреча жазып беребиз деген болду. Ошол жабырлануучуну өзүнчө эле бир периште катары эле көрсөтүп баштады сөзүн ачык. Эчтекеси жок да, мына өзүнүкү, мына ГКМБ болобу, МВДни булар баары билишет го, ал потерпевший ким экен. Средства массовой информациядан чыкты. 10 жыл ошол Бостериде смотрящий болгон. Именно ошол жаш балдарга кысымчылык көрүп, сабап, ден соолукка жаракат келтиргенде ошону эмне үчүн айтылбайт? Ата-энелер келип мына далил көрсөтүп беребиз деп атат. Ошол жээктен канча объекттер эч каякта иштебеген, эч кандай илими жок киши келип алып ошол жерде салып, үй куруп, санаторий жасагандарды баарын тергөө караган жок, көңүл бурган жок. Приватная беседа деген бар да, ал себеп дегенде мына биз ишке катышканда биз адамбыз да барбыз. Келип туруп мына тергөөчү менен сүйлөшөбүз, кээде прокурор менен сүйлөшөбүз. Ошол иш боюнча ой жыйынтыгын айтканда ошондо жерде аябай наразы болуп тергөөчүлөр айтпады беле. Ошончо кысымчылык көрсөтүп, ошондо квалификацияны коюлган. Иш боюнча лично мен мисалы мына өмүрүм жарым ошол тергөөдө иштедим. Бир көрсөтмө, бир күбө келип туруп, ай, могу Далбаев болобу, Өкмөталиев болобу, башкасы бирөөсү болобу, моундай сабады, тийди, мындай кылган бир далил жок. Бостери айылынын жашоочулары камакта жаткан 12 баланын үй бүлөсү, тууган уругу жана айылдаштары 1 жылга жакын убакыттын ичинде көрбөгөн азапты көрүп, ичкени ириң, жегени желим болуп турат. Бир кезде ынтымакта жашаган айыл эли экиге бөлүнүп, ортодо ырк кетип, айрым ата-энелердин көзү көрбөй, төшөктө жаткандары да бар. Бул окуянын кесепетинен айрымдары жакындарын жоготуп, кабыргалары кайышып, акыйкаттык жана адилеттүүлүк талап кылып жатышат. Бостериликтер окуяга тиешеси бар балдардын күнөөсү далилденсе, аша чаппай, басым жасабай, мыйзам чегинде каралуусун күтөт. Бир туугандарын жоготуп, 1 жылга жакын убакыттан бери СИЗОдо жаткан балдарга мындан артык турмуштук сабак болбостур.
Айтылып жаткан балдардын ата-энелери, урук тууганы, айыл аксакалдары жабыла барып, 4-5 жолу чөгөлөп туруп, Саканын жакындарынан да кечирим сурашкан. Сака больницага түшкөндө эле аяктын врачтары айтыптыр, кимден санитаркасынан деп айтыптыр, кимдерден сураса дагы сыртка чыкканда крайне тяжелый дей берле дептир. А так уже ал түшкөндө өзүнүн эс үчү менен эле түшүптүр дейт. Анан ушундай ушактарды өзлөрү чыгарышып, ким сураса да ушундай жаман сөздөрдү айтыптыр да. Анан мына ушинтип эле ушул 11 ай болуп кетти. Же соту болбойт. Сотуна барсак, булар бир тоскоолдуктарды түзүп атышат тиги тараптар. Бизге эле ушул 1 айында тургандан кийин ушул иш бүтүп кеткени жакшы эле дейм. Мына ушинтип эле туугандар кайра чогулуп атабыз. Күнөөлүүлөр күнөөсүн алыш керек болчу чак эле. Чыкчылар чыгыш керек болчу, же болбосо соттолуп кетиш керек болчу. Эмне үчүн ушул убакка чейин чыкпайт биздин балдар? Же соттолбойт. Бир эле жатат. Бир эле жерде жатат. 11 айдан бери. Эч жылыш жок, такыр. Кепке такыр келишкен жок. Силерде эмне күнөө деди. Силерде эмне күнөө? Балдарыңар өз күнөөсүн өз мойнуна тартсын деди. Тартсын деп биз күтүп атабыз. Эми качан кайсы убакытка чейин күтөбүз? Биз болсо ушу Саканын жигиттигине ишенип атканбыз. Ушул эркектик кылып, өзү чечет кылып атканбыз. Балдар менен өзү сүйлөшүп деп канча жолу кечирим сурап бардык. Бирок Сака жигиттик кылбай, кайненесинин аркасына жашынып алып, ушул иштерге барып атат. Эми бул өкмөт деген эмнен өкмөт деп бар. Курса акыйкатчылык карап берсин. Эми ошо 12 бала биттеп эле ошо өлүп деле калат эле. Ада эле жакшылыкка больницадан андан мындан болуп жатып коюп жүрөт дейт. Же көрүнбөйт, же жолукпайт, барсак сөзгө келишпейт. Садыр Нуркожоевичтен акыйкаттык тилейт элек. Эмне кылабыз? Ар жака кеттик, бери кеттик, ар жака бардык, бери жака бардык. Баары эле чечилбей атат. Канчадан бери соту болбойт, ары жылдырат. Сагынаттын туугандары, кайненеси ары жылдыртат. Анан азыр ушу акыйкатчылык деле болбой калган окшойт. Садыр Нуркожоевичке кайрылат элек, айланайын ушуну акыйкаттык кылып чечип беришсин бизге. Өлкө президенти Садыр Жапаров 10 мартта Ысык-Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы ден соолук медициналык калыбына келтирүүчү комплексинен кабар алды. Дал ошол күнү акыйкатсыздыкка күбө болуп келе жаткан Бостери айылынын жаштары мамлекет башчыга бул көйгөйдү жеткирүү максатында жол тосуп митингге чыгууну пландашкан. Бирок камакта жаткан 12 баланын жакындары, айыл аксакалдары Садыр Жапаровдун биринчи жолу президент катары касиеттүү көл аймагына жасаган иш сапарына тоскоолдук жаратпайлы, өлкөнүн кызыкчылыгынан, стабилдүүлүгүнөн өз балдарыбыздын кызыкчылыгын жогору койбойлу деп жаштарды токтотушкан. 19 мартта биринчи президенттик иш сапары менен көл аймагына Садыр Нуркожоевич барды. Ошол мезгилде жергиликтүү жаштар, ошол күнөөсүз жаткан балдардын жакындары, урук тууганы баары чогулуп, биз Садыр Жапаровго өз чындыгыбызды жеткизе албай жатабыз. Ушул шарттан пайдаланып жол тосуп пикет кылып, жолугууга аракет кылалы деген сөздөр болду. Бирок айыл аксакалдарынын, 90го чыккан апалардын, аталардын кайратына мен ушунчалык баа бердим. Өз балдары күнөөсүз 1 жылга жакын жатса дагы, жок балдар, мындай кадам болбойт. Мамлекеттин кызыкчылыгынан ушул шартты пайдаланып, абалды пайдаланып, өзүбүздүн президентибиз биринчи жолу иш сапары менен келип жатса, балдардын өмүрүн жогору мамлекеттин кызыкчылыгынан койбойлу. Мындай кылганыңар болбойт. Биз акпыз, биз мыйзам чегинде сотто жана башка процесстерде биз далилдейбиз. Биздин баары жүзүбүз жарык, андай кадамга барбагыла деп токтотушту. Бул түшүнгөн адамга өтө чоң тарбиялык насааты бар. Бул ушундай сөздөрү менен биздин айыл аксакалдары өлкөдө стабилдүүлүк, тынчтык болушун каалашты. Чындык баары бир бар. Чындыкка ээ болгон адам бул жеңиштин жарымындагы адам.
Биз эч качан сынбайбыз, мыйбайбыз. Баары бир чындыкка жетебиз. Анын үчүн мыйзамда көрсөтүлгөн бардык жолдорду ирети менен жасайбыз деп сөз айтышты. Айланайын Садыр Жапаров балам Садага. Ушул бир үйдөн 3 балам ушу ак жеринен жатат. 1 жыл болуп калды айланайын. Ошону ойлоп санап атып оорулуу да болуп калдым. Көзүм да көрбөйт айланайын. Кулагым укпайт. Ошо балдарыма бир кичине жардам кылып койсоңор жакшы болот эле. 3 балам кетип ушун кыйналып отурабыз. Мындай эме кылган балдар жок. Иштешип берген. Анан аябай эле кыйналып атабыз айланайындар. Ой, балдарыбыз тентеги жок айланайын. Жапташыныкы эле балдар тентек кылчу эмес, ууру кылчу эмес, ушак сүйлөбөгөн эле балдарыбыз эле жоош эле. Түп ата бабаларыбыз деле жакшы кишилер эле айланайын, андай жок эле. Бул окуянын терс өңүттө өнүгүшүнө түрткү берген негизги дагы бир факторлордун бири 12 баланын үй бүлөсүн чоң материалдык чыгымга учуратып, өлгөндүн үстүнө көмгөн кылган адвокаттын алдамчылык иш-аракети болду. Тагыраагы жактоочу Темирлан Кожокматов балдарды опузалап, жабырлануучу Саканы өлүп калышы мүмкүн деп абалды курчутуп, үй бүлөлөрдүн мал-мүлкүн саттырып, болчогон кредит алдырып, 7 миллион сомго жакын акчага алдап кеткен. Балдар камалганда бир жалдаган адвокатыбыз Кожокматов Темирлан $80,000 алып алып, мына мен антып атам, эчтеке иш-чара көрбөй, мына балдар son 1 айдан бери жатат. Аны деген ысымбыга тиякпай карызданып отуруп, баарыбыз мына кредитке отуруп антип эптеп чогулткан акча эле. Бизде анда кайдагы акча жөнөкөй айылда эптеп жашап аткандарда. Малыбызды сатып, кредит алып баарыбыз үйүбүздү коюп. Ошо адвокатты камаган экен, эми кайра Бишкектин соту актап, кече чыгарып жибериптир дейт. Бул эмне деген акыйкатчылык айланайын. Адвокатка кредит алып $80,000 бергенбиз. Ошол алдап, бир жыл мамурун камалган ал. Ошол 2 айга санкция берилип, 2 айга камалган. Азыр кайра ошону соттор ошо алдаганын баарын эметип, акыйкаттык жок. Соттор ошону үй камагына чыгарып ийди. Садыр Нуркожоевич, акыйкаттык кайда? Сака деген баланын эмеси, кайненеси айтып атыптыр. Ошо Сакага $200,000 берсе, Бишкектен бир элитный квартира алып берсе, кечет деп айтып атыптыр. Биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок, ал балдардын баарыбыздан ошондой акча бергендей деп, ошол анан биз сотко дагы эмелерге кайрылсак, адвокат жалдагыла деп айтышат экен. Анан бир Кожокматов деген адвокатка жалдап акчасын берсек, ал качып жок экен. Жактоочу Темирлан Кожокматов айыпталуучулардын жакыны Жомарт Ашырбеков менен маектешкенде, бардык иштерди жогорку сот менен бүтүрүп жатканын айткан. Болчогон акча алган адвокаттын бул сөздөрүн аудио жазмадан так жана даана угууга болот. Он выйдет и за всех нас он побегает. Ошон түшүнүшкөнбүз да. Да, правильно. Таки он же факт же получился. Он да, я его вытащил. За подписку, наверное, 15 000 он отдал. За это, наверное, мен малтын үчүн кредит алып бердим. Ошон үчүн аны я из своих 63 получил только 57 500. Нельзя качып атсаң, предупреди помню. Сен эми Сокольский соттон алып чыкканга аракет кыласыңарбы же башка жакка обжаловать этип башка соттон? Нет, мы будем его обжаловать в областной суд. Областной сотко, городской сотко? В областной. Областной? Да, Соколь уже свои, там свои, да? Чем здесь? Ну я изначально через Верховный суд работал, изначально. Потому что местные суды, они там сильно боялись принимать решения. Кайгыга батып жаны ачып жаткан үй бүлөлөрдү сызга отургузуп кеткен жактоочу Темирлан Кожокматовго камакта жаткан балдардын жакындары кайрылуу жасашты.
Ушул окуя башталганы мына менин иним Далбаев Аскар ушул окуянын башында жүргөн. Ушул окуя деп энелерим деп жүрүп караколго күндө барып келип ушул оорун жугузду да. Ушул окуянын башталышы биздин эки тууганды ушул жерге алып келишке негиз болду. Өлөрдүн акыркы минуталарда ал өзүн ойлогон жок. Ал айтты, мен өлөм деди. Бирок мен өлгөндө Жапарга эли журттан кечирим сурап кой. Мен алардын үмүтүн актай албадым. Мен жаназага турганда ошол барган адамдардын баардык ата-энелерден кечирим сура. Балдар ак деп каза болду. Ушул жерде эки бир тууганыбыз жатат. Өлөрүнө 20-30 минутка калганда баласы төрөлдү. Баласынын төрөлгөнүн угуп, анан каза болду. Арба уктатпайт, Темирлан. Ал акча жукпайт. Сен Кыргызстандын жарымын куураткан адвокатсың. Сен Кожокматовдардын династиясынын адвокатысың. Көрсө бизде мыйзамдар эмнеге иштебейт? Эмнеге акыйкатсыздык, адилетсиздик сот менен жабырлануучу, айыпталуучунун ортосунда көпүрө адвокат. Силер көрсө бүт коомду акча менен сатып алып, энелердин көз жашын, жетим калган балдардын тагдырын садага чаап иштейт экенсиңер. Эсиңде болсун. Сен бизден алдап алган ушул жаткан маркумдар Аскар Рахмат өлөрүнө 3 күн калганда ковид күчөп аткан мезгил болчу. Шарт жок. Эч кандай тиги жок. Мына туугандар болуп бирге. Эч кандай коргонуучу каражатыбыз жок. Алмак салмак туугандар карады. Темирлан, бизге сен алдап кеткен 80 000 доллардын 8 тыйыны кереги жок. Сен жооп бересиң. Сен ислам динин булгап атасың. 5 мал намаз окуйм деп ушулга бардың. Алдап алдың, Темирлан. Биз бардыгы ушул жерде 500 адам, 300 адамдан ашык 500ге чейин адам шолоктоп ыйлап койдук. 2 класста баласын жетелеп келип топурак таштаттык. Ал өлөрүнө 3 күн калганда үйүн коюп, малын сатып, кредит алып, бир туугандарым деп ошол акчасы банкта счетто экен. Ал аны ойлогон жок өзүн. Ал банктын кызматкери ошол жерге келип кол койдуруп барып, Темирланга жетти деген күн 3-чү күн өлдү. Мен өлсөм туугандарым чуркай турган адвокат бар экен деп өлдү. Сен арбакты алдадың, ишенимди алдадың. Мени иним Аскар больницада жатканда счетунда акча бар экен. Банктын кызматкерин алып келип, больницага алып барып, Айжамал деген кыз болчу, ошону алып барып, больницага алып барып, кол койдуруп, Кожокматов Темирлан дегенге акчасын которуп коебуз. Биздин журналисттик топ окуяны иликтеп жатып экинчи тараптын да оюн угуу үчүн Сагынат Маратовдун Бостери айылындагы үйүнө бардык. Ал жактан жабырлануучунун жубайы менен үйүнүн жанында таарагы көчөдө өзүбүздү тааныштырып, көлүгүбүздү көрсөтүп, журналисттик иликтөө жасап жатканыбызды айтып баарлаштык. Жубайы болсо биздин суроолорго ачык айкын жооп берип, чындыкты чыгаргыла деген кеп кеңешин берди. Маалым болгондой, Сагынат Маратов акыркы жолу телефон чалганда Казакстанда дарыланып жаткандыгы маалымдаган. Кыргызстанга качан келери азырынча белгисиз экен. Саламатсызбы эке. Менин атым Кайрат Кенжебаев. Биз процесс KG деп журналисттербиз да. Анан бул Бостериде баягы Сагынат Маратов байкебизге менен байланышканда окуялар болуп турду. Балдар менен сабап барбыз. Ошол ишти биз иликтеп атырды да. Ошо эки тарапты, берки тарапты дагы, тиги тарапты дагы иликтеп атырды да. Анан ошол Сагынат байке бияктабы, үйдө же болсо ким менен алсак болот интервью мүмкүнбү деп келгенбиз. Мен келинчек болот, Сагынат көп. Ал кайткан ачапы деп. Россиядан операция болгон, азыр акыркы жолу чалганда Казакстанда болчу.
Биз жабырлануучунун башка туугандары менен барлашуу, окуя боюнча кошумча маалыматтарды алуу максатында телефонубуздун номерин калтырып кеттик. Аз убакыт өтпөй эле өзүн Сагынат Маратовдун кайненесимин деп тааныштырган аял чалып, бизди коркутуп үркүткөнгө өттү. Я тебе говорю, как по фамилия? Кадердесен? Я тебя убью, а? Сен кимсиң вообще, без предупреждения, без ничего барал, коркутуп үркүтүп эчке турабы. Сен ушак териштирбейсиң. Журналистский расследование бүткөн уже Азаттык. Азаттык деген бүткөн. Эже биз да кылганга укугубуз бар. Мен прокуратурадан таксистке кирген, мен таксисттен сура, что там было. Мен сурайсың. 2020 жылдын 16 ноябрында Кыргызстанда төбөсү көрүнгөн Азаттык радиосу бул окуя боюнча видео материал даярдап чагылдырган. Бирок окуянын өтөсүнө жетпей, көбүнесе жабырлануучу Сагынат Маратовду актап, айыпталып жаткан балдардын жакындарынан бир ооз дагы маалымат алган эмес. Жада калса, жабырлануучунун медициналык баянын, дарыгерлердин жыйынтыктарын же болбосо далилдөө факт алыш үчүн мамлекеттик кызматтарга телефон чалып тактаган эмес. Муну видео материалдан көрсөңөр болот. 2020 жылы 16 ноябрда бул ушул окуя боюнча биз аябай сүйүп көргөн, аябай сыйлаган дүйнөдө атактуу телеканалдардын бири Азаттык интервью кылды. Ал ошол интервьюсунда бул эми Азаттыктын деңгээли эмес. Алып баруучу Кундуз, Сырдыбай Кундуз деген кечиресиз, биз телефон аркылуу байланышып сүйлөштүк. Анан сурандык, сиз журналистсиз, сиз чындык үчүн каза болгон ушулордун бир туугандарынын арбагы үчүн жашып келсиз. Каракол бөлүмүн жетектейт окшойт, ошол жакта иштейт экен. Эмне үчүн бир тарапты алдыңыз? Эмне үчүн ошо 12 баланын үйүнө барып алган жоксуз? Экинчи тарапты чагылдырып, тергөө иштерин чагылдырып, же дагы кандай элементарно туугандар айтып атат. Россия Федерациясына дарыланган кетти. Ал жок, анын акыбалы кыйын деп атат. Эми сиз бир эле звонок кылып койсоңуз болмок да пограничный службагачы. Бир эле звонок, журналист катары сиздин укугуңуз бар болчу да. Сизге эч кандай тоскоолдуу сил ответ бермек да. Ошол мезгилде сиз ушуну эле айтсаңыз, сиз ошолунчалык калп сүйлөгөнгө жол бердиңиз. Биз сиз менен чалып сүйлөштүк. Сиздин эми айткан сөздөрүңүздү сөзмө сөз айтпай эле коеюн. Туура эмес болуп калат. Эми ал аял киши. Бостери айылынын тургундары айыпталып жаткан балдардын жакындары, ата-энелери адилеттүү ачык эки тараптын катышуусу менен соттук отурумдун болуусун чыдамсыздык менен күтүшөт. Мындан тышкары, тергөөнүн жүрүшүн бурмалаган, жалган такталбаган маалымат менен сотту камсыздаган, балдарды урт токмокко алган укук коргоо органдарынын өкүлдөрүн жана ушул ишке тиешеси бар туура эмес чечим чыгарган прокуратура тергөө судьяларынын мыйзам алдында жооп берүүсүн талап кылышат. Биздин талап, негизги талап соттук медициналык кароо узкий специалисттердин коштоосунда кайрадан жүргүзүлсүн. УВДнын тергөөчүсү Мухтаров Самат бир тараптуу тергелгендиги боюнча кылмышты жаап жашыргандыгына кол кабыш кылгандыгы боюнча жазасын алсын. Өздөрүнө керектүү маалыматтарды шунчалык мыкаачылык менен алган милициянын сотрудниги сөзсүз түрдө жазасын алсын. Алар кылган күнөөсүнө жараша мыйзамда көрсөтүлгөн жазасын алсын. Бирок мындай темпте узартылган сот процесси, тергөө процесси качан бүтөт аны эч ким билбейт. Мындай темпте балдар үй камагына чыксын. Биздин негизи талап үй камагына чыксын. Бошотуп жибер деген жокпуз. Биз соттошолу, далилдейли. Жабырлануучу Сагынат Маратов
сот ансыз ал жок өткөрүлбөсүн. Ошондой эле талабыбыз. Сотто онлайн өткөрөбүз деп атасыңар. Бул эми уят го. Мен пандемиянын таасири бүтө электе онлайн жок, түз өткөрөсүңөр дагы, Кудай буйруса баары мындай онлайн өткөрөсүңөр. Бул силердин сагынатты да алып качуу методуңардын бир далили болот атпайбы? Талап кылабыз. Марат Сагынат коштоосунда катышуусуз коштоосунда сот өткөрүлсүн. Эч кандай онлайн сот болбосун. Кызыккан тарап ачык, айкын сот болсун.